Канткенде азыркы окуучуларыбызды сабакка болгон активдүүлүгүн күчөтө алабыз. Бул аябай актуалдуу, бардык ата-эненин жүрөгүнө өйгөн проблема деп айта алам. Экинчи маселебиз канткенде окуучуларды гаджеттерден арылтып, өзүнчө изденүүгө, китепти сүйдүрүүгө шыктандырабыз. Саламатсыздарбы? Өзүнүн өнүктүрүү боюнча окуп жаткан менин группалаштарым жана бизге мыкты идеалдуу сүйлөөнүн үстүндө үйрөтүп жаткан эжекейибиз Бурулкан эже. Менин атым Чынара, жеке менчик мектебинде кыргыз тили жана адабияты предметинин мугалим болуп иштейм. Мен бүгүн сабакта кечеги буга чейин өткөн ишеним темасындагы алган таасир менен Аман Саспаевдин бир татым туз аңгемесин 16-жылдагы үркүн окуядагы элдин абалын адабий көркөм тил менен берилүү менен окуучуларга айтып бердим. Мисалы 1916-жылда кыргыз эли үркүндүн айынан Кытай жергесине көчүп барышты. Ал жакта элибиз аябагандай кыйынчылык күндөргө туш болушту. Ошондой күндөрдүн биринде, суунун жээгинде деп адабий тил менен көркөм айтып жаткан учурумда балдарда эч кандай сабакка болгон кызыгуу реакциясын байкай алган жокмун. Тескерисинче алар уктап кала турган акыбалга жетти. Мен сөздү ошол замат өзгөрттүм, эмоцияны да өзгөрттүм дагы. Абышка өзүнүн ооруп жаткан уулуна мекенинен алып келген бир татым тузду чупа-чупустай кылып оозуңа салып татып жүрсөң, сен ошол туз аркылуу мотивация аласың. Бул сага ушундай мотивация катары дем берет деген сыяктуу азыркы заманбап сөздөрдү десем болобу, же болбосо чыгарманын таризинен чыгып жеңил